алып келди. Бүгүн Жалал-Абад мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил макамын алган кыргыз тилине байланыштуу талкуу жүрдү. Ага тилчилер, адабиятчылар, тарыхчылар жана студенттер катышты. Байыркы мезгилде, орто жүзүндө кыргыздын тили мамлекеттик тил катары мамлекетти тейлеген каганаттар ушунганда. Иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз тилинин азыркы абалы туурасында сөз жүрүп, ой-пикирлер айтылды. Андан сырткары тиешелүү адистер тарабынан студенттерге мамлекеттик тилди билүүнүн жаңы ыкмалары окутулуп жатканы да кошумчаланды. Кыргыз тили өз негизинен өтө бай тил болуп саналат. Негизи ар бир инсан кыргыз жана өзү патриот болгусу келсе, кыргыз тилин билүүсү керек деп ойлойм. Менин оюмча азыркы кыргыз тилинде сүйлөөдөн уялган жигит уландар өзүн кыргызмын деп эсептебеш керек. Себеби дегенде бул кыргыз тили деген тетиги биздин ата бабаларыбыздан келаткан улуу тил болуп саналат. Кыргыз тилине байланышкан көбүрөөк иш-чараларды уюштуруш керек. Жерлерге, мектептерге барып, ушундай сааттарды өтүш керек деп ойлойм да. Биздин университеттеги улуу окутуучуларыбыз бар. Келечек негизи жаштардын колунда, ар бир адам негизи өзүнө биринчи суроо бериш керек. Мен ошол тилде өзүмдүн, эгерде биз өзүбүздүн кыргыз тилибизди мындан ары өнүктүргүбүз келсе, ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чара пайдалуу болгонун жана максатына жеткенин студенттер айтышат. Мураска калган көөнөрбө сөз казынасын пайдалануу менен тилибизди байытуу биздин милдет деп эсептейт. Анткени менен учурда кыргыз тили адистигине тапшырган студенттердин саны күндөн күнгө азайып баратканы кулак кагыш кылынды. Анын себебин адистер төмөндөгүдөй түшүндүрөт. Анын себеби катары биз дагы эле ушу социалдык маселелерге байланыштырып түшүндүрөбүз. Анткени башка бөтөн тилдерди үйрөнүп алып туруп, алар баягы чет өлкөлөргө кетип, башка өлкөлөрдө иштеп, ошол жакта баягы акча, каражат таап, жашоо үчүн болгон бул акыркы эме кызыгуу катары кабыл алып атабыз да. Ошондуктан кыргыз тилине караганда башка англис тилине жана орус тилине тапшыруучулардын, талапкерлердин саны көбөйүп атат. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Жалал-Абад шаарында мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата самалыктар өткөрүлүүдө. Шаардык мэрия тарабынан да атайын иш-чаралар иштелип чыккан. Элиза Капарова, Бийбек Жумабаев, Жалал-Абад шаары.